Bismillahirrahmanirrahim. Menin perzentim ötüp ketti. Men al perzentim üçün kanday sooп жолдорду жашасам болот? Ошону менен бирге менин жүрөгүм эч чыдабай жатат. Менин уулум 17 жашка толгондо өтүп кетти. Ал кырсык балекет деп ыйлап жүрөбүз. Аллах Таалам автотранспорт туруп ошол учурда бейажал көз жумду. Ушуну кандай деп түшүнөм? Бирок мен Алла Таалага күнөөкөр болбойн деп ыйлап жатам. Эмнеге же башка болбой сүйлөп турган балам секундта көз жумду, энени мээримден толук көрө албай кетти. Ушул суроом менин сыздаганым ушул дейт. Бейажал деген сөз болбойт, ажал менен гана болот бардыгы, ошол себеп болуп калды. Сабыр кылыңыз. Анан сиз намаз окуп, шариат менен түз жүрүп, адилеттүү жүрсөңүз, намаз окуган сайын дуа кылып турсаңыз, андан өтөрү жок. Ыйлаганыңыздан, кыжалат болгонуңуздан бир кандай пайда бере албайсыз. Ошондуктан намаз окуп, намаздан кийин дуа кылып турсаңыз гана уулуңузга жардам бере аласыз. Кудай Таала бейишинен орун берип, сизге сабырдуулук насип этсин. Шариятыбызда кайтартма дуа окутуп коюу же дем салдырып туруу күнөө болбойбу? Себептери белгисиз болсо да. Кайнаган биринчи аялы менен ажырашып, экинчиси менен жашайт. Жеңе 3 жылдан бери төрөй албай ооруп келет. Анын себебин биринчи жеңе өлтүрүп алып окутуп, ошол эле жолун буйт өчөшүп дешет кайнежелер. Биз эми кайтарма окутуп койсо күнөөкөр болбойбузбу дейт. Дем салдырсаңар күнөөкөр болбойсуңар, эң эле жакшысы өзү дарат менен жүрүп, намаз болуп, ана үйдө Куран окулуп турса, анда болот. Бирок тетигинде кара дуа кылып, окутуп демейт, муну молда окубайт, муну жанагыдай сыйкырчыларга, бакчылар кылат. Ошондон сактанса болот. Ошон үчүн окутуп дем салдырып, үйдө Куран окулуп турса баары жакшы болот. Бозо менен арактын бири-биринен эч айырмасы жок, арам деп элге айтып эле келе жатасыз устаз. Бирок дагы деле сатылып, ичип жатышат. Бозону аракка салыштырып, аракты арам экенин билдирүү максатында видео ролик жаратсак болор бекен. Мен ушул сунуш менен улан таксырга кайрылгым келет дейт. Кайрылганыңыз жакшы, бирок экөөнү бирде арам деп айткан бул бир аз туура эмес болот. Анткени бозо ичкендин бардыгы мас болуп кеткен жери жок, ал эми арак ичкен жиндүү болуп кеткенин көрүп атабыз. Бирок бозон ичпегиле, бул дагы мас кылат. Эгерде чындап мас кылса, ошондо дал арактын өзүндөй болуп калат деп айтабыз. Аманатыңызды улан таксырга жеткиздим. Сизден сурайын деген нерсем, боюмдан түшүрүп салсам күнөө эмеспи? Сизден так жоон уккум келет. Өзүм жалгыз кантип багам? Аллах бизге ушундай неемат берди. Бирок күйөөм, кайненем чанып коюшту. Угуп көрүп жүрөм, кээ бирөөлөр балага жетпей күнү түнү ыйлап жүрүшөт. Күнөөнү ким көтөрөт, ошону айтып коюңузчу. Мен төрөйм десем эч шартым жок. Күйөөм анда алдырам десем, мага айтпа, андай проблемаңды өзүң чеч деп койду. 9-ноябрда свадьбаны кылбай коюшту. Ошо апамдар жини келип алдыр деп жатышат. Бирок апамдын мени баламды бакканга шарты жок. Азыр боюмда 3 ай болду. Мен эч кандай нары же бери боло албай жатам. Сиз мага айтыңызчы, кандай кылсам болот? Менин акыркы үмүтүм сизде калды. Ичиңизден окуп мага айтып коюңуз өтүнөм. Ичиңизден окуп дегенди башына жазсаң айтат элем бир тууганым. Анан сен кызык жазыпсың мага. Бул жагымда бир бет дагы бар экен. Ичиңизде дегени бар экен, бул бетинде экен да. Мен турмушка чыгып, бирок 2 айдан кийин сен мага жакпайсың, мен башка кызды сүйөт элем деп мени үйүңө кет деп кетирип салды. Күйөөм WhatsApp'тан ошол кыз менен сүйлөшкөнүн окуп, кайненеме, кайнежем айтсам, алар эркек деген сүйлөшө берет, сен өзүң күнөөлүсүн деп коюшту. Кайненем калыс сөзүн айтпай күйөөмдүн сөзүн сүйлөп кет деп койду. Свадьбабыз дагы болгон жок.
Jemen alganda menin үйümdegiler aslında bargan emес. Azır boyumda var. Men үйümdegiler boyumdan aldır dep uruşup jatышат. Aldırbayım desem sağa hiç kanda jardan berбей dep koyuştu. Apam ejemдер көзүбүзчө көрүнбө dep koyuştu. Kүйөөм talak berip saldı. Kүйөөm men үйлөнүп жатат. Төрөсөм кантип алган билбейм. Kүйөөм төрөп бизге бер дейт, мен бербейм дейм. Болду, мага эч нерсеңди айтпа, төрөсөң жардам берем деген, жардам бербейм деп койду. Кайненем чалып бизди жараштырабыз десем, кайненем баламды жайыңа койчу, болду, балабыз үчүн жашайбыз десем, баланы бетиңе кармаба деп койду дейт. Азыр же турмушум жок, квартира иштеп жатам дейт. Күйөөгө тийип атканда эр табылыптыр деп эле тийип кете берсең ушундай болот карындашым. Үйүмөн алып кет десең, үйүңөн алып кетмек. Ошондо кадырың болмок. Эми эмне кыласың? Эми алдыр деп айтпайбыз, төрөп туруп бага албасаң апарып атасына бер, мен сен багып ал деп. Эгер ошондо алып бага албай бала өлүп калса, ошолор жооп берет. Сен ошолорго төрөп туруп бер, мына силердин балаңарды багып алла деп колуна кармат, кайненең баксын. Эгер багылбай калып кетсе, ошолор жооп берет. Ден соолугума байланыштуу бир кыз боюнча төрөбөй калдым, жашым 26-да. Эгер мага сиңди боло турган каалайт элем. Жалгыз кызыма бир тууган ини сиңдилерди төрөп, жолдошума жакшы жубай болушун каалайм. Турмушка чыгып ажырашса да мейли намаз окуган болсо жакшы болмок. Өзүм оронуп жүрөм, ушул жерде болсо сүйлөшсөк болот, менин номерим дейт. Демек бир тууганыбыз айтат, мен 26-дамы төрөй албай калдым. Мага сиңди болуп, күйөөмө экинчи аял болуп бере турган, ини сиңдилер төрөп бере турган болсо, турмушка чыгып ажырашкан болсо дагы мейли намаз окуган болсо жакшы болот эле дейт. Телефон номерин айтып берем. 0707 63 72 00 0707 63 72 00. Allah razı olsun sizden. Allah sizden razı olsun. Köyge çıkkan kız, 3 balası var. Köyösü özü de işteyt. Bирок bu kız özünün enesine kelip ыйлап ардайым акча сурап алууга акысы барбы? Энеси пенсионер, эркек баласынын колунда, баласынын кредити көп, атасы да пенсионер, оорулуу. Бул учурда энеси эмне кылыш керек? Акызы күйөөгө тийгенден баштап энесинен акча алат. Бул иш күнөөбү? Канчалык даражада ошол кыз бактылуу болот? Албетте күнөө. Эми төрөгөн аз келген өлгөнгө чейин багыш керек болобу? Kızı enесин багыш керек. Биякта жария бар экен. Мындан кийин жарияны окубайбыз, бирок ушуну окуп кое берейин. Урматтуу эже сиңдилер, менин жаныма 2 намаз окуган кыз керек болуп атат. Каалоочулар бар болсо, же тааныштарыңыздар болсо 0709 92 55 58 номеrini çalıp koyuyorlardı. Janagı jariya, bul jariya ekönü teң kızlarga saltanatка berебиz. Ustaza saltanattan surap alasыңар, номерлар колуна беребиz. Дуа кылып койгула деген сөздөргө жалпы дуа кылабыз. Жаңа намаз үйрөнүп жаткан пенде кунут дуасын жаттай элек болсо анын ордуна 3 жолу Аллаху макфирли деп айтса болот дейт. Ушул туура болот. Пешин шам куптан намаздарында парз намазы башында же 2 сүннөттүн ортосунда келет. Таспекти сөз парз намаздарынан кийин окуйбу же намаз эң аягында окуйбу? Намаз эң аягында окуйт. Багымдат намаз эгер убактын кокус жок болуп, белгилүү бир шарт менен азан айткандан кийин дароо окулбай калса, пешин азан айтканга чейин каза болбойт, толук окуса болот. Пешин азан айтылгандан кийин багымдат намазы каза болуп эсептелет. Ушул туурабы? Жок. Күн чыккандан кийин каза болот, болгону 5-имге чейин каза окусаңыз, сүннөттөрү менен каза окуйсуз. Эгерде 5-имден калып кетсе, өзүң гана каза окуйсуз деген сөз. Ата-эненин парзы уул кызын эртерээк үйлөө керек деген билебиз. Биздин кызыбызга 22 жашта окуйт,
söykö tagabız dep jatışıptır. Biz birinci jolu adal musulman şariatına jaraşkanday toy berel деген tilegimiz bar. Bul jakşı жаңылыкты уктук, бирок толкунданып эмнеден баштоону билбей жатабыз. Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыз алсак кандай, кыз жакканда эретте эмне кылуусу жакшы болот, кыска нуска айтып бериңизчи дейт. Муну жан дилимен айтып берем. Келсе айтасыңар, Куда кызды сураганга бер, кымыз ичкенге бер дейт, келгиле кызы барды, назы бар дейт, айталык биз дагы кызыбыз бактылуу болсо дейбиз, сиз деле ошону ойлосоңуз керек. Ошон үчүн андай мындай кылбастан, мындай кылалык, силер 2 кой алып келгиле. Анан дасторкон жасай турган бир аз тыйын бергиле, 10 000 сом, 15 000 сом ушундай. Келсеңер, бир койду союп, өзүңөр берген акчаңарга өзүңөргө дасторкон жасап, узатам баарыңарды. Бир койлук болуп 10-12 адамга 12 жилик бар деп айтасыз. Экинчи койду союп туруп, кошуна колоң тууган урттарым чакырып, алардын курсагын тойгузуп, түшкө чейин ошентип мен кызымы даярдап, анан өзүңөрдү кызымы кошуп берип кетирем дагы, кечинде үйүңөргө барам, үйүңөргө дагы бир кой союп туруп, бизди конок кылгыла. Ошентип бир сутканын ичинде 3 кой союлуп, ошо менен маселенин бардыгы бүтөт, ошону менен иш бүткөн болсун. Анан бере турган калыңарды ошол кызыңарга, келиниңерге сөйкөпөк эмне алсаңар алып бергиле өзүңөр. Башка эчтекенин кереги жок деп айтсаңыз жакшы болот. Өзү бардыгы бир кой деле болот, бирок антип айтсак таптакыр эле салттарыбыз калып кетчүдөй экен, андай күн да келип калар. Ошентип той ошол менен бүттү. Бо дасмияга апарып, ала тойго апарып вечериңин кереги жок. Шунда ашып байманан төгүлүп алса Куда ошону балаң менен келиниңе үй алып бер, башка алып бер, ошого мен ыраазымын десеңиз бардыгы 5 болот. Орто жаштагы аял экинчи турмушка чыккан. Кээ бир маселелерде мамилелери келишпей ажырашсакпы деп турушат. Этеккир көрбөй калган, 2-3 ай эле жашашкан. Булар да идда мөөнөтүн күтүшөбү. Толук деле ажырашалы деп чече албай турушат. Мынча болду дагы жашап турсакчы деп да ойлошот экен. Сиз кеңеш берип койсоңуз дейт. Жашаганга аракет кылгыла, такыр болбосо ажырашсаңар, силер идда мөөнөт 90 күн болот. Эгерде айыз көрбөй калган болсоңуз, идда мөөнөт 90 күн. Кудайга шүгүр, жакшы жерге турмушка чыктым, 2 балам бар, өзүмдөн атам ичкиликке берилген, ичип алып жиндилик кылып, оозуна кирген сөздөр менен сөгүнөт. Жамандык жакшылыкта кайын журтум төркүнүмө барса атабызды көрсөтпөй, башка жакка жөнөтүп жиберип, кыскасы жолуктурганга аракет кылабыз. Аларга жолукса сыйлайм деп арак ичип жиндилик кылганын көрүп, атасы ушул экен да деп кандай абалга түшөт деп чочулайм. Биздин кылганыбыз туура элеби? Бир чети туура эле. Бир чети туура эле. Дуа кыл, атаң иншалла арактан алыс болуп, өзү кудаларын тосуп калган жакшы болот. Мен бир тууган эжекеме казак бала Куда түшүп келин десе атам каршы болуп жатат. Казакка эжекемдин көңүлү ал балага бар. Ал казак намаз окуган, Куран жаттаган бала. Атам энеме айтып жатат эжеме, казакка турмушка чыксаң анда мен сарсана болом деп. Эмне кылсак болот устаз? Эжекем истихара жакшы чыкты дейт. Казак балага атаң турмушка берсин. О кызды күйөө келгенде сүйүнүп эле Кудай деп бериш керек. Казак кыргыз бир тууган. Бере берсин. Мусулман болсо, Куран жаттаган болсо, алкаш кыргызга тийгенден көрө ошо Куран жаттаган казакка тийген жакшыраак. Мен өзүмдөн 2 жаш кичүү баланы жактырам. Ал да мени жактырат. Бири-бирибизди көрүшүп 2 жолу жолукканбыз. Бирок анын апасы каршы болуп жатат, үйлөнөйүн десе. Кандай кылсак туура болот? Кеңешиңизди берип коюңузчу. Азыр жакшы көрө берет. Эртең сен төрөп түшкөндөн андан чоң көрүнүп каласың 10 жаш. Анан ал дагы башка бирөөнү издеп баштайт. Ошон үчүн сен өзүңөн 7 жаш, 5 жаш улуураакка турмушка чыксаң, анан тең көрүнүп каласың. Ошон үчүн сен жашты кой, өзүңөн чоңурагын карай бер. Ол жактырам деген шайтандын иши. Анан бирок таптакыр сүйүп болбой атсаң, анда боло берет. Андан чоң деле боло берет. Сен деле эртең балалуу болсоң ошентип каршы болот элең. Балаңа 2 жаш чоң бирөө келсе, бул айыл башын айландырып алыптыр деп аны жаман көрөт элең. Ошон үчүн ал апаңызды жаман көрбөсөң. Мен бирөөнү жакшы көрөмүн, ал да мени жакшы көрөт дейт.
İstihara namazını okudum. Ak ön körün düşümlü atenem karşı emne kılsam bulut. Atenenin sözünü ok. Sen anımın jakşı göre veresem neni bilesin? Neştekeni bilbeysin sen. Atenenin ok sen. Joldoşuna siz dep kayrılış kerekpi deyt. Oşol jakşı bolot. Negide şariatta da barby kızga kalın sep bergen deyt. Mağa oşul boyunca kenenirek malumat berseňiz deyt. Mahır bergen, kalın bergen bul bar, sep bergen jok. Sep özünün ihtiyarı. Kalasa bersin, kalabasa berbesin. Küyöm künösüz türmede olturat, cemaat bilen dua kılıp koyasız bu deyt Kuday Taalam küyöňüzde künösüz bolsa türmödön tezerek çıkıp ama nesesizlerge koşulup baldarın janında kaşında bolgon nasip kılsın. Surom. Meçit jakta sadaka bereyin dep barsam iki ayal oturuptur. Akşamda barını teң bölüp bereyin desem el oturgan iki ayal arkama nerçip surap turup aldı ele berip koydum. Başkalarına az bolup kaldı. Oşol jerdegilerge teң beriş kerek bele je bola berebi. Kандай kılsanız da bola beret. Bирок üyöňüz türmöde bolsa siz oşol bergen akçaňyzdy bala çakaňyza tamağa alıp berseňiz andan çoňurak sop bolat ele. Men eje jezdemdikinde turam üýünde çoň közmonçok elinip turat. Bir jolu acı alıp anal bekitip koysam üýge ızıçu saldı. Elinip turgan çoň küne ömne kılsam bolar. Jok, kozluk üçin elinip turaversin, kozluk üçin. Sen oşany düşünüp koysan. Niye kılasın bir önüne girişip? Özüň bir önünde jürseň. O şerde monçok eken dep düşünüp koysan, al saktaytda etikat kılba. Üýden joluktu artka salınıp jürse bolaby. Misaly halat şymdanıp je üýden dowranyp jürüş kerekpi. Jo üýde jylaňaç üçin dele bola beret. Özüň üýüňde bolsa, dyrda jylaňaç üçin dele bola beret. Ana konak gelip kalsa anda öňeki ýa ýat bolat. Menin suram Kerim menen kaýnejenin mamilesini aytyp berseňiz deyt. Oho. Antkeni azıl kuçada uruşup jürgenbiz deyt. Sen uruşpa any menen, kaýneje menen, kaýnene menen, kaýnysiňde menen takkır alarga gözüňi köterip karaba. Oşenseň utuş seniki bolat. Alar konoktor. Oşonuň üçin kaýneje, kaýnene, kaýynsiňdi degenlerge til gaýryba. Gelse törgötköz, çayın oğuzuna tut. Allah'a durmat kıl. Jaman bolsa, jakşı bolsa, seni menen çok yaşabayt bärebir. Oşonuň üçin alar durmat kılaversen, küyöň sana bildirbegem için ayabay süýünet. Anan ejesi menen uruşup, anan anın ükösü menen, inisi menen jakşı yaşay berem degeniň bolbogon söz. Oşol jaşoňa täsirini tiýgizet. Oşonuň üçin kaýnejeňe sen kata bolsaň da katasyn, tuura bolsaň da katasyn. Oşenseň kaýnejeň seni urmatdaýt. Any menen aýtyşyp abir tappaysın. Bu ereje. Menin ata enem magazin işletişip içinde alkogol içimlikleri de satılat. Men üyge bargan kezde alkogoldan başkasın satışıp jardan berem bul küne bolup kalbayı. Yok, başkasın satboş. Başka satsan bola beret, atigin satskan bolboyt. Maňa oşol akçadan berişet deydi. Sana bersesin ala veresen student bolgan bolsaň. Owa, birok arakty karmawa. Dua kıl, aragı jok bolup ketsin. Atenin dindi düşünbösö, namazına, orozosuna, bardığına karşı çıkıp jatsa, balasına ziyan berip jatışsa, özünçö yaşaganga tuğra kelip jatsa kanday bolot? Jok, çydap yaşasın. Ekinci ayal alam degen erkek birinci ayalın ala elek, ekinci ayalına jamandap jatsa bul kanday bolot? Al ele ekinci ayalına, bul akmak bolot. Birinci ayalın alalek, ikinci ayalına jamandap jatsa bul akmak bolat. Bunlar akmakçılık bolboyt. Al ayalı mesela oynaşu. Alalek bolsa oynaşu bolat. Alganen ayalı bolat. Oynaş. Oynaş otton ısık, bokton sas degen söz bar. Üyleni toyda biz içimdik jogot göröl dedik ele. Birok uguşun boyunca bari bir katı bitişet eken. Oşunda biz künökör, jok künökör bolboysun. Sen arak kuyba. Bilbegenge günökör bolboysun. Jüregim oğruyt. Daima vraçka barıp tekşerilip, ukol alıp dar içip turam. Köp oylongondo, kıynalganda daima dar içem. Darı ukoldan jadap kettim, dem saldırıp je başka jol mayaktıla alam deyit. Owa, dem saldırыңыз, jakşı özüňiz dem salыңыз, zamzam suyu içiňiz. İslam dininde jürekö paydalı kanday karajatlar var? Namaz okugan en çoň karajat bolat. Kur'an okuňuz jürekö dary.
Bir jolu belgilүү ilimdүү молдого барып 7 күн дем салдыргам. Акыркы күнү күчтүү дуа деп тумар жазап берген, негиз эле тумар тагынууга болобу? Мен ал тумар тагынбай эле, мен эмне кылсам болот? Тагынбай эле кой. Namaz okuganıma 4 жыл болду. Акыркы күндөрү намаздарым калып, жада калса окулбай калып жатат. Канчалык окуйун деп аракет кылсам дагы бир нерсе болуп алаксып калып жатам. Сизден суранарым, канткенде ыйманымды бекемдеп, намаздарыма бек боло алам, дуа кылып, кеп кеңешиңизди берип коесузбу, дейт. Namaz okuganдар менен көбүрөөк жүр. Namaz okugan адамдар менен дос бол. Ошолор менен сүйлөшүп, ошентсең чөйрөң оңдосоң жакшы болот. Анан бүт жылаңачтардын чөйрөсүнө кирип келсең, алар өздөрүнө тартат сени. Бутка мас тартыш үчүн маасыны багымдатта алган даараттан кийин кийиш шартпы? Жок, айырмасы жок. Даарат алып кийилинген маасынын үстүнө гана тартылат, ооба. Даарат алып кийин маасы кийип, кийин дааратың бузулса, анан ошондо маасыңа мас тартасың. Анан даарат жок эле бутуңа кийип алсаң болбойт. Анткени биз жумушка кийип бара албайбыз да, маасыны кийгенден кийин чечпеш керек, эчтеке болбойт. Жумуштан келгенден кийин даарат алып бутуңа жуп маасыңы кийесиң, андан кийин дааратың сынып калса, бутуңа мас тарта бересиң. Чубак устаз, ассаламу алейкум, биз сиз жөнүндө билгибиз келет дейт. Кайсы жерден болосуз дейт? Мен Кыргызстандан болом. Келинчеңиз менен кантип таанышып баш кошконсуздар дейт. Нике кылып баш кошконбуз. Ошол Кудай каалаган жерде таанышканбыз. Канча балаңыз? 5 балам бар. Ыңгайсыз суроо үчүн кечирим сурайм, кечирдим. Рахмат. Айт күнү же болбосом, айт күнүн эртеси каза болгондор бейишке кирет экен дейт. Туурабы? Жок, туура эмес. Айт күнү бычак сайып өлүп алса кандай болот? Бейишке кирем деп. Эми ошол күнү жакшыраак болот деген сөз, бирок таптакыр эле эмес. Мен бир жигит менен 3 жыл болду сүйлөшөбүз. Охо. Кыз жигит болуп сүйлөшүү шариатта болбойт, күнөөдө угуп калам. Точно болбойт, бир тууганым. Листер бар жерде, муслима, карындаш. Бизден белек сизге. Сизге ошол жигиттер менен сүйлөшүү туурасында диск сизге белек, келсеңиз мен атыма белек берет сизге. Мен жана кат ниесимин дейсиз. Жигит ушул темада сураса, элдер да эгерде бала менен кыз чын дилден жактырып сүйлөсө күнөө эмес боло берет деп кимдир бирөөлөр тараптан жооп айтылыптыр. Биз ошого амал кылып калганбыз. Кимдир бирөө жооп айтса, ошого амал кылып калган, андай болбойт да. Жакшы сүйлөп бериңиз ушул темада, мен сыяктуу кыздар көп бул абалда, туура жолду тапсак дейт. Муслима, карындаш, 2 диск бар. Ошолорду уксаңар, ошол жерге төгүлүп, чачылып сүйлөп бергем жакшы болот. Рейнин жүрөгүн, боорун, бөйрөгүн деген ички органдарын алып башка адамга орусча айтканда пересадка кылып жатышпайбы? Ушул нерсеге шариат кандай карайт? Ошол өлгөн адам өлгөндө алсаңар макул деп осуят кылса, анда болот. Болбосо болбойт. Сажда Исахов жөнүндө суроо бар экен, муну эжекелерге кайрыла кеңири түшүндүрүп айтып берет. Намаз боюнча суроонун бардыгын эжекелерге кайрылгыла. Менин курбу кызым 2 мал намаз окуп аткан, бирок биздин классташ кызыбыз 2 мал окуганга болбойт. Бир эле эртең мененки багымдатты оку дептир. Охо, чаламолдо дин бузар. Ал классташ кызыбыз Ислам университетинде окуйт, ошондо 2 мал куптан менен багымдатты окуса болбойбу дейт. Ол Ислам университетте окуй эле экен ушул жерин. Ошон үчүн окуй бер. 2 мал окуй бер, анан барып 5 болуп кетет. Менин эжем бул жактан илим алган, азыркы учурда турмушка чыгып, ал айылда кыздарды окутууга шарт жок дейт. Ошого каржы маселеси жагынан демөөрчүлөр барбы дейт. Ошолорду мен билбейм, билсем айтар элем.
Antkeni menden uşunda suroo bere beret. Meç salıp beriңiz, antыңiz, mitиңиz деп. Men ошондой менен алек болбойм, урматтуу бир тууганым. Мен ошол сабак менен гана алек болом да. Анан байлардын астына барып, алардын оозунан угуп бир нерсени. Эч ошондой нерсеге менин ыңгайым жок. Кыздар жолук салынганда кулагынын жанындагы майда чачтар бокомбарт дейт. Эмне дейт бокомбарт? Бокомбарт. Көрүнүп калса эмне болот, эчтеке болбойт. Бирок чач көрсөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Эмне үчүн 4-күн сайын 7 же 9-нан бышырышат дейт. Ошо бышыргандардан сураш керек. Шариатта милдеттүү эмес. Кааласа 10-нан бышыр, кааласаң бышырбай эле, ач калбасаң эле болду. Шариатта талгак маселеси кандай каралган? Талгак деген бул ошол аялдар бар. Ошондой талгак боло турган болсо, эмне жегиси келсе бериш керек. Бул ошол медицинанын деле талабы. Ошол бала өсүп аткан үчүн ошого керектүү заттар жетишпей аткан нерсени жегиси келет. Эжемдин кошунасы 3 күн, 40 күн, 4 ай деген дааваттар жок. Ал Курандын кайсыл жеринде бар? Ага далил жок. Антип даават кылган бидат дептир. Кененирээк жооп берип коюңузчу, рахмат дейт. Айткан сөзүнүн өзү бидат. Мазхаб деген диск бар, ошону окусаңыз болот. Даават жөнүндө кеңири айтылган. Мазхаб деген сыртта дискибиз бар. Ошону окусаңыз болот. Дуалардын баарын жатка билбегенге байланыштуу китептен окуп дуа кыла берсек болот. Ясин сүрөсүн китептен карап, багымдатка кошуп окусак болобу? Жок, болбойт. Багымдаттан кийин китептен карап окуңуз. Намазга Ихлас сүрөсүн билсе ошону окуй бересиз, анан кийин окуй бересиз. Хижамага кайсыл жактан жасаса болот? Доктор Замир дегенибиз бар. Доктор Замирдин телефонун айтып берем. Доктор Замир деген бул кыйын доктор, мынакей 0700 02 2580 02 2580. Инабат деген ысым эмнени түшүндүрөт десе, тооба кылуучу деген түшүндүрөт. Атанын туугандары, достор арак ичсе кандай мамиледе кылабыз? Арак ичпеген соо убагында жакшы мамиле кылып коебуз. Эненин сөзүн угуу, турмушка чыкпа десе чыкпаш керек. Бирок хадисте диний жана адеп акылак жакшы болсо бергиле дейт да, ооба, бирок сен 16-га эми чыгып эле күйөөгө тием дебегиниң. Кичине ошол тамак саганды үйрөн биринчи. Анан почеркиңе көрүнүп турат, өзүң школду бүткөнчө бүтө элексиң. Мажбурлап же алдап дааватка чыгарса болобу? Жок. Бирок кээде жанагы арак ичкен адамдарды чыгарса болот. Жин алган чачты тырмак не кылуу керек? Көмүп жибересиң. Же мусорго атыштайсың. 2 каштын ортосун, үстү жагын терсе болобу? Жок. Чачты себепсиз кыскартып койсо болобу? Кыскартпаганы жакшы, бирок кыскартыш керек болуп калса мүрүсүнөн жогору чыгып кетпесин. Хайыз учурунда тырмак алса уруксатпы? Уруксат. Менин катуу башым ооруп жатат, кыжарат болгондо эмне кылсам болот? Намаз оку. Окуумдан да проблема болуп жатат дейт. Ордого барса болобу? Жок, болбойт. Ордого барган болбойт. Динден чыгып кетиши мүмкүн. Мен мурда казинодо дилер болуп иштегем. Айлыгымдан үйдөгүлөргө ремонтко жана башкаларга жардам бердим эле. Суроо жасалган алынган нерселер арам болуп эсептелеби? Тооба кылсаңыз барып бүтөт иншалла. Салатан тунаджина, салатан нария, жана башка салават, зикир чалып маркумдарга багыштаса болобу? Боло берет. Ошондой эле тирүү адамдарга да багыштап Аллахтан хидаят, иман, жакшылык сураса боло берет. Бирок Куран окуганыңыз мындан дагы жакшыраак. Мен дос кыздарым менен жашайм. Аллага шүгүр, өзүм намаз окуйм. Күндөрдүн биринде дос кыздарым намазга тарттым. Бир жумадай намазга жыгылышты. Бир күнү куптан намазым убактысы болуп калганынан намазканага кеткен элем. Үйгө келсем дос кыздарым ичип келишиптир. Мен алардын максатына такыр түшүнө албадым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин өзүмдү Аллахтын алдында күнөөлүүдөй сезип жүрөм. Мен аларды кайрадан намазга тартканым оңго же эч нерсе дей алышпай деп айтпай эле койгонум оң. Тарт намазга.
Tartıver. Ağa günü köremesin, tartıver. Atabız ыйлап bir muzikalik instrument jasagan kişiге çık dediler, biz bolmadık. Ыйлап deydi. Atam bir tuğandarım dinde emez, muzikalik instrument komuz emez, dünya yüzünün asbaptары. Ataң айтқан жасабай sen, dindегі sana ыйман ыңғайыл, sana ыңғайлуу нерселерди жасайсың деп bir tuğandarım таарынууда мен туура эмес кылдым бу. Ал киши мен ошону жасаганды билем, менин кесибим ошол деди, намаз окубайм деди. Жок, намаз окубайм десе этият бол, дагы күт иншалла. Намаз окубайм десе этият бол, башканы күт. Намаз окуса макулды. Устаз, бизге да Аллахым, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам ибадатын ибадат, намазындай намаз окууну, анын мүнөзүндөй жакшы, боорукер, кечиримдүү, жүрөгүндө таза жүрөктү бизге да насип эт деп Аллахтан сурообуз туура, эң туура, эң туура, эң туура. Аллага шүгүр, сабактарыңызды үйдө күнүгө кайталап уган, бул мага адат болуп калган. Анан айлана чөйрөмдөгү инсандарга динди жеткирүү, айтып калуу максатында көп эле кеп кеңеш айтып сүйлөп калам. Бирок өзүмдү байкасам көбүнчө айтып сүйлөп жүргөн сөздөрүм амал кылбаганым көрүнөт. Мен кантсем болот, кайра күнөөкөр болуп жатамынбы? Жок, олорго айтканда ошону өзүңүзгө да айткан киши болуп, өзүңүз да амал кылыңыз. Бул жакта бирөө бар экен, бирок сиз кайрылсаңыз, күйөөңүз менен чогуу кайрылсаңыз жакшы болот эле. Siz buyakka bana aябай көп жазыпсыз. Мен сизге муфти болуп жүргөн жолугуп албай калгам. Азыр дагы болбойт деп атат. Бир мусулмандын чечилбеген суроосу болсо чечиш керек го. Кагаз жазып бериңиз сурооңузду. Сөз түрдө мага жолугуп олтуруп анан арызымды айта бергенде болбойт. Ооба, эгерде маанисиз болсо, бардык өзүнүкүн маанилүү ойлойт, кирсем айтат, эмне дейт, шуга кандай карайсыз деп болбогон нерсени сурай беришет. Эгер талак нике маселеси болсо, анда күйөөңүз менен чогуу келиңиз, же ошо ким менен. Эгерде андан башка маселе болсо, кагаз жазып бериңиз. Кагазга жазып бериңиз. Канча болду саат? 11:46. Кышында bir айга каникулга чыгам иншаллах. Анан илим алайын деген ниетим бар. Илим алганым жакшыбы же айылга барып ата-энеме кызмат кылганым жакшыбы? Кызмат кылганың жакшы, анан келип кайрылантып ала бересиң каникулдан келгенден кийин. Ата-энем кичинемде шарият тууралуу эч нерсе үйрөтүшкөн эмес. Намаз, хижаб жөнүндө түшүнүгүм жок эле. Эми шаарга келип баарын түшүнүп намаз окуп хижаб кийдим. Ата-энем мага бул тууралуу айтпагандыгы үчүн акыретте жооп беришпейби? Ата-энем намаз окубайт. Бул мени тынчсыздандырган, суранам, дуа кылып коюңуздарчы дейт. Дуа кылабыз, намазда кач өтөсө намаз бузулбайбы же бузулбайт? Окуй бериңиз катырып, Аллах Таала разы болсун сизден. Разы болсун, Аллахым разы болсун. Менин суроом, эгерде аял кишинин төрөттөн кийинки разрывы бүтпөй калса, күйөөсү да төшөктө разы болбосо, аялы пластикалык операция жасаса болобу, шариятта кандай дейт? Эгер ошондой болсо болот. Биз күйөөм экөөбүз пешин намазын жамаат болуп окуп атып, эки рекат сүннөттү унутуп калдык дейт. Эми ал намазыбыз кандай болуп калып кетти ошо бойдон. Калып кетти. Мен 17 жашымда ала качып кеткен. Отурбаганыма карабай нике кыйып коюшкан. Мен эртеси кетип калгам, намаз окубаганымдан нике жөнүндө түшүнбөйт элем. Азыр нике бар деп турмушка чыккандан баш тартып жүрөм. Сурасам мени кабыл алып коюңуз сурайм. Сен кел, сен жолук. Сеники олупту чында эле. Кыз бала турмушка чыкпай койсо болобу дейт. Ошого олуттуу себептериң болсо бир жөн. Анан жалгыздык Кудайга эле жарашат. Ислам университетине окугандын бул дүйнөгө пайдасы барбы? Ооба. Мен ошол жерде окугам. Дүйнөгө кандай пайдасы болуш керек бул дүйнөгө? Кызыл диплом болот же көк диплом болот. Ошол сабак бересиң медреселерге барып, араб тилин үйрөнөсүн. Анан эки дүйнө бактылуу болосуң. Бойынан алдыргандар эмне болот? Күнөөкөр болот. Намаз окуп жатканда оюнчуктардын көздөрү ачык турса болобу? Оюнчукка маани берилбейт.
Taksirim 2 yıl murun Daf Tiagoç ne degeni kreditke algan. Uşul namaz kamaz menen машина окшойт. Иштеп жаткан акчасы арамбы кредиттен кутулса дагы. Кутулгандан тооба кылсын. Тооба кылсын, анан бүтөт баары. Дарат алгандан кийин которсо дарат сынабы. Кийим которсо жок сынбайт. Кийим которгондо дара сынбайт. Котора бер кийимди. Атасы өлгөн 3 кыз 1 уул бар. Кимиси атанын милдетин аткарат, эң чоң агасы. Hafiz деген musulman ne deydi? Hafiz partiyası var eken go deydi. Men bilbeyim şunu. Şunda partiyаны. Mamleketlik төрөтканадагы дарыгерлер жакшы кароосу үчүн акча берүү пара болуп эсептелеби дейт. Пара болуп эсептелбейт. Ага пара сага пара эмес. Мен да аялым төрөгөндө бергем. Эмде прививканы алуу керекпи, албаган жакшы деп айтышат. Жакында турмушка чыктым. Куран окуйм. Жолдошум сүрөлөрдү кыргызча жаттаган. Мен ага уюп окугум келет. Ал өзүнчө эле окуу, мен ката окуп албайын дейт. Кеңеш, ооба ошондой. Ал дагы ошол тамганы арабчадан окусушунда гана сен уюсаң болот. Ошон үчүн аны үйрөнсүн, үйрөнгөндөн кийин алсаң иман болсун. Күйөөң акырестүү экен, урматта күйөөңү. Эшикте аккан суу тоңуп калбасын деп агызып койсо ысырап болбойбу? Өтө аз абалды агызсаң болот, бирок ороп койгон андан бетер жакшы болот. Ысырап кылган арам. Курсташтарынын зачетторун акчага бүтүрүп ортомчу болсо күнөө болот. Мен жаман жолго азгырылып, эриме өчөшүп жүргөнмүн. Мен күнөөмдү кантип жапсам болот? Тооба кылып ыйла, күйөөңө жакшы кызмат кыл. Истиана жана истигаса деген эмне? Бенденин рабитасынын натыйжасында Алланын истиана жана истигаса эшиги ар дайым өзүнө кара ачык турат деген сөз чечмелеп бериңизчи. Сиз Сайт Нурсинин китептерин алган окшойсуз. Истиана дегени жардам суроо, истигаса дегени көмөк суроо деген. Пенде ошол Кудай Таалага болгон байланышынын натыйжасында Кудай Таалама дайыма пендесинин жардамы жана көмөгү болуп турат деген сөз. Сажда аяты келген сүрөлөрдү окуганда кандай дуа кылуу керек? Жөн эле ошо саждага барасындагы Субхана Раббиял А'ла деп дуа кыласың. Эгер адамдын түшүнө Аллах адамдын абышканын кебетесинде кирсе эмне болот, кантип жоруса болот, аны кантип билесиң? Абышка келип сен алдап койгон болушуң мүмкүн, мен Аллахмын деп. Жөн эле көңүлүңө жаккан болсо шүгүр айт, жакпаган болсо тооба кыл. Дасторконго балык, сүт, жумуртканы чогуу койсо тамактанса болбойбу? Боло берет. Жумушумдан арыз жазып чыгып кеттим. Бирок трудовойум жүрүп жатат. Эмгек стажы үзгүлтүк болбос үчүн. Ушул стаж пенсияма кирсе арам болобу, шариатка туура келеби дейт. Шариат боюнча албетте алдаган болуп эсептелет. Ошентип кылып атышат көп адамдар. Анан мен аларга барып сенин кылганың туура эмес деп айта элекмин. Себеби намаз окуй элек, иманы бекем эмес адамдарга көп нерсе айта берсең түшүнбөйт, ошон үчүн иманга келе берсин деп ошону гана күтүп олтурган учурларым болот. Тамакты даарат усулу менен жасаш керек го. Анан хайз убагында жасаган тамагыбыз кандай болот? Тамакты даарат усулу менен жасоо милдеттүү эмес, жакшыраак болот. Анан хайз убагында ал дагы боло берет. Ошол учурда Куранды ичинен жүрөгү менен кайталап жүрсө болот, сыртына чыгарбай унутпоо үчүн болот. Тили кыймылдабаса болот. Elhamdülillah. Учурда динди түшүнүп, жоолук салынган эже сиңдилерибиз көбөйдү. Бирок каршы чыккандар да жок эмес. Арабтарды туурап жатасыңар дейт. Балким биз кийген кийим чыныгы кыргыздын кийимдери. Бир, каныке, курманжан даткаларды эч ким кыска кийип, чачын көргөзүп жүргөн элестете албайт. Элибиз СССРдин курамына кирип орусташып, байыркы ыймандуу энелерибиздей болуп кийинсек, элибиз коркуп жаткан учурда бир аз кара кийимден алыстап, элдерди кыжырлатпай кыргыз кийимине басым жасаса кандай дейсиздер? Эң туура. Ошон үчүн кара кийим кийген бир туугандарым этиет болгула, ушунун арты чечкиле, башка бир көзгө урунбай турган бозомук, башка бир же кыпкызыл, таптазыл ушундай бир гүлдүү светтерди кийгиле. Ооба, караны койгула туугандарым. Шариат тыюу салбайт, бирок элибиз көтөрүлбөй турган учурда
Güye sölgön ayaldar boldu dep kara kiyip alıp jaman görüşөн үчүн şonu ehtiyat kılgıla, antpegile. En jakşı pikir, Ayper jakşı pikir aytdı. Allah Ayperden razı olsun. Uzak eken birok bari şu pikir aytat eken. Namazda Fatiha suresinden kiyinki amin aytılbay kalıp ketip namaz soluk bolbay kalabı, jok bola beret. Sünnet. Namazda avrat yer açılıp anı özün bilbey kalsan namaz isep kötü, özün bilbesen bilbeysin, bilsen jabış gerek. Bilbegendik ayı emes. Kız jigit bolup süйлöшүүнүн жакшы жана жаман жактары тууралуу кеңири сүйлөп бериңиз дейт. Истеди кыскача айтыпсыз. Дават кылууга биздин сөз аз болуп жатат дейт. Ошол дистер жетиштүү эле болот. Эми укканга бир сөз жетет, укпаганга миң сөз дагы жетпейт. Не кылабыз бир тууганым? Дуа кылабыз. Ошентип жашап жүргөн адамдар бар, билем мен дагы. Ошол аялы күйөөсүндө жашап жүргөн, жолсан кыздар үчүн жүргөндөр бар. Ал уят нерсе, ал шермендечилик болот. Ата-энесине айтпай кыз жигит болуп, кадимгидей жашап жүрүп, эрди катындай болуп. Бул арам нерсе, андан Кудайым сактасын. Ошол кайра угуп көргүлө. Анан ал дагы жетпес, анда Кудайым жакшылык каалабаптыр, эмне кылабыз биз? Жабхат ан-Нусра деген Сириядагы жамаатка көз карашыңыз кандай? Куру кызым ал жерге кетип калып чыга албай жатат дейт. Халифат эмес экен, Асадтарга каршы согушат, Сирияда фатваңызды күтүп, сиздин фатваңызды күтүп жатат. Кайра кайтсын. Кайра кайтсын, айт. Кайра кайтсын. Анын жихаты биякта. Эне ата-энесинин кызматын ошол жихат болот. Кайнатам 6 айга финка алган, мени поручитель кылган, күйөөм айткан жок, каршы болот деп күйөөм экөөбүз диндебиз, күйөөм айтышым керекпи же кайнатамдын айыбын ачкан болбой, уруш чыгат деп корком, күйөөм акыретте баары бир билет да дейт. Сен алганда муну айтышың керек эле. Жок, мен айта албай кое албайм, бул күйөөм дешиң керек эле. Биздин 3 балабыз бар. Аралары 1,5 жаштан ден соолугум начарлап кетти. 2 жыл сактанып анан төрөсөм дейм. Ошент. Ошент садаган кетин, ошент. Төлкө күйөөңө жашырып кылбай ишти бир ишти мындан кийин. Айт күйөөңө. Бирок дагы уруш чыгат, эмне кылабыз эми? Бирок мындай кылган туура эмес сеники. Акмакчылык. Сага күйөөң күйөөбү же кайнатан күйөөбү сага? Ким күйөө? Аныктап алышың керек, ким туган мен деп. Байкем bir жума мурда үйлөндү. Байкем 75-жылкы, кыз 88-жылкы. Эжекем кыздын сүйлөгөн сөздөрүнө күмөн болуп, ал жөнүндө сураштырса, кыз сойку болуп иштеген экен. Түшүнүп жатам, күйөөсү менен аял бири-бирине татыктуу болушат, бирок мен үйгө баргым келбей жатат. Дем алыш күндөр жана апама мындай кыз кызмат кылганын каалабай жатам. Балким ал тооба кылды, бирок сойку болгон деген сөз калат. Мен ага кандай мамиле кылам? Жакшы мамиле кыл. Сен каяктан билесиң аны, көргөндөй сүйлөйсүң. Балким тооба кылгандыр. 75-жылкымда мен 75-жылкымын, 40-ка чыктым, кызым эрге тиейин деп калды. Байкеңге миллиону аткан болсо, эшекте калап жүрдү ушуга чейин, эмне кылып жүрдү? 40-ка чыкканга чейин. Демек Кудай Таалам тең кылып койгон деле болуш ыктымалы бар. Ошон үчүн сен антип жоктонба. Барып жеңен кызматын кылып неме кыла бер, балким тооба кылгандыр. 75-жылкы эшекте калап ушуга чейин үйлөнбөй, эмне кылып жүрдү? 40-ка чыкканга чейин. Мына быйыл 2015. Кудайдын ар бир ишинде хикмат бар. Сен аны оозуңан чыгарба бирөөгө, укпаган бол. Сизге 3 талак кайрылып жата маселеси. Офисиңизге барсак таба албадык, телефон чалсак жооп болбоду, СМС'те жаздык. Сизден сураныч маселетибизди чечип бергиле деп. Офиске келгенге болбойт. Мен чакырган адам гана келиш керек. Өзүң эле келе бербегиле. Анан кээ бир адамдарга жол жок деп айтса, мени жаман көрбөгүлө туугандарым. Күйөөңөр менен чогуу келгиле. Азыр жолуккула. Талак маселеси айниде гана болот. Күйөө менен чогуу келсе, башка жерде болбойт. Адамдарга пайгамбарлар келбесе да, Куран китеби түшүрүлбөй туруп да, Аллахын берген акыл эс менен Аллахтын бар жана бир экенин таануу шарт экени жөнүндө эркектерге Курандан аябай жакшы тафсир кылып берипсиз.
Bizge de uşul tuuralı süylöp kep salıp beriңiz, suranıç deydi. Kakta? YouTube'da var, listede var mı? Oşol emal oşol ırısk oşolardıq o. Anan oşol diske çıkkan bolsa disten uqsаңар жақсы болады inşallah. Allah razı olsun. Öte jagımda. Namazda söme kötörünü sünnet dep ayttыңыз. Oşol koldu 3 avalga keltirүү emneni düşündüret ustaz deydi. Sünnet düşündüret, sünnetті. Ayal zatının köpçülüğü tırmaklarına lak koyup жүрүшөт, daima толук гусул өтпөй калат десең, көңүл урушпай. Шариатыбызда гусулсуз толук гусул албаган инсандарга өкүм кандай? Дарат өтпөйт, дараты жок демек намазда өтпөйт деген сөз. Ayal киши айыз көргөн учурда гана, же нифас көргөн учурда гана тырмактарын лакка боёсо болот. Ал эми дарат алган учурда боёсо болбойт. Ал эми хынага боёсо жарай берет. Аллах разы болсун. Менин атым Айнура. Балдардын атасы талак берип атпасы менен чыгып кеткен. 3 жылдан бери бизди эзип салды. Балдарды атасы менен жолугуп турганга каршы эмесмин. Анан өтөр. Мен өзүм ага көңүл буруп, балдар атасын билсин дейм. Бирок менин аракетимди туура колдонбой жатат. Bir jumada bir жол акча берет, үйгө кирип анча эле олтуруп кетет. Шарият боюнча келген туурабы же туура эмеспи? Сизге катуу суран, бизге сиздин маалыматыңызсыз өтө керек. Менин катымды кабыл кылып коюңузчу дейт. Келгенде келсин, балдарым көрүп отурсун. Бирок талак берген болсо, талак түшкөн болсо, анда экөөңөр жалгыз калганга болбойт. Балдар отурса отурсаңар боло берет. Бирок жолукчан болушуңуз керек. Анан балким талак түшпөй калган болушу мүмкүн, маселе талагыңа тактатыш керек. Чогуу ээрчип келсеңер сурап берер элем. İşinizge iyilik, үйүңүзгө береке болсун. Аллахым разы болсун. Мусулман бир туугандарыма рахмат. Арасында Саулат эжеге рахмат. Менин мусапырлыгымды билдирбей, мен оштон келсем, мени үйүндө жашатты. Мен мурдада сизге жазганмын. Мага жакшылык кылгандарга Аллахым берсин. Мен Боорекер борборунда жашап жатам. Ал жерде Исага сыйынган аял администратор болуп иштеп калыптыр. Мына мени душманындай көрөт. 3 жашар уулум экөө биздин кышкы кийимдерибизди мусулгуп жибериптир. Бутум сынып калып гипсте жүрдүм. Оштон 5-6 күн болду келгениме. Баягыдай эле жумуш болсо, мен телефонума чалыңыздар. Боорекер борборунда күйөөсү түрмөдө жаткан 3 баласы менен бир келин бар, абалы оор. Колунда жакында төрөгөн 1 айлык кызы бар. Бир сындырымдан кады зарыгып калышат. Кайрылуу бир туугандарым болсо, кайрымдуу бир тууган жардам бергиле дейт. Telefon aytam, жазгыла 0778 15 91 40 0778 15 91 40 telefonda Салтанатка беребиз. Жардам бергиси келгендер ушул бир туугандарга жардам берсеңер жакшы болот. Нике сайт жөнүндө айтып бере аласызбы? Жана нике сайтка кирген күнөөбү? Muhtaçlık bolsa kirse bir jön. Anан эмне бар экен деп кирген болбойт. Bir эженин сол кол менен зикир татканын көрдүм эле, ошол болобу? Боло берет. Зикир таткан оң кол менен жакшыраак. Жээндеримдин алдында жолукпу алып жүрсөм болобу? Жээн дегенде кимди түшүнөсүз? Эгерде жээн дегенде bir тууган эже сиңдиңиздин балдарын түшүнсөңүз, аларны жылаңбаш түшүнсөңүз боло берет. Мен өзүм оорум, врачтар турмушка чык дешкен, ата-энемди ойлоп токтотуп аткам, кандай кылсам болот? Турмушка чык. Апамдын инисинин алдында жолук алып жүрсө болобу? Ооба. Апаңдын иниси сага махрам. Апаңдын бир тууган иниси сага махрам. Сен бир тууган тай экен, ооба. Кашын терип боёнгон, бирок хижап кийген эжелерибизге жана сиңдилерибизге насаат айтып койсоңуз. Алар каштары мурда терип алган, кайра ордуна сайганга укугу жок, ошонун үчүн терилип калган. Ага кыжалат болбо. Сен өзүң тербе. Алар мурда терип алган, жолугу жок убагында. Эми өкүнүп атышат, анан каш чыкпайт экен, эмне кылат? Куран окуганын соон өткөн адамдарга багыш тартуу кылуу үчүн кандай дуа кылыш керек? Каалаган дуаны кыла бересиң. Каалаган дуаны кыла бересиң.
Menin koşunam evangelist uyuma kiret, bana ziyan beret, advokat bolsa aytsanız deyt. Men advokatım var, birokka kişi ötkönde biröylerde aytıp koyup anan al kişi jok uruksatsız aytpay dep aytkanda ошон үчүн ayta albayм go. Anan al kişi men advokatım, anan bardыгына уруксат бер деп айткан эмес мага. Менин эжем грип болуп жатты, эле дуа кылып коесузбу дейт. Моргко кирсе күнөө болобу? Ишиң болсо киресиз, айда жок. Стоматолог кыз балдарга туура келеби? Кыз балдарга туура келеби? Кандай туура келеби? Үйгө тийсе болобу деген сөзбү, кандай? Мен өзү медфакта дагы Исламский университетке дагы окугум келет. Медфак эмес, медфак фу менен болот. Ал эми ата-энем ислам жагына бир аз каршы болуп жатышат. Сен Мединуста оку, анан бизге келип жерде сага уйран айнеден. Сникерс жегенге болобу дейт. Намаз окугандар жешпейт го дейт. Ушу кээ-бирлер жебейт. Bir эже бар, ал эженин күйөөсү Москвада 1 жылдан бери иштейт. Ал эми бул эжени балдары менен бакпайт экен. Эже угуп тур күйөөсү ал жакта башка аял алганын. Эже телефондо мен жобуну бер десе бербей атыптыр. Анткени эженин жобун сураганы себеби эжени бакпайт же кайын журту жардам бербейт экен. Эми ал эже эмне кылыш керек дейт. Финансовый жана духовный жактан кыйналып жатам дейт эже. 1 жылдан бери болсо талак алыш керек болот. Болуп жашаш керек болот. Сабырлып тура турсун, 1 жыл болгон турбайбы? Көп болсо 1 жыл. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерде кагаз жазып дуа сурагандар бар экен. Кагаз бир боо экен. Барын окубастан эле ушул кагазга жазылган суроо бергендердин бардыгынын суроолору, дуалары кабыл болсун. Кудай Таалам бактылуу кылсын, тилеген тилектерин берсин деп дуа кылабыз. Кудай Таалам жакшылык берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Кудай Таалам ойлогон ой максаттарга жеткизсин, жакшыларга шерик кылсын. Окуп аткан окууларыңарга иштериңе ийгилик берсин. Кудай Таалам ажырашып кеткендерди жараштырсын. Таарынышып жүргөндөрдү кайра табыштырсын. Кудай Таалам бойдок кыздарыбыз жакшы жерге турмушка чыксын. Кудай Таалам gelindерден, кыздардан, уулдардан, неберелерден жакшылык көргөн насип эткен болсун. Үшүтпөсүн Кудай Таалам. Кудай Таалам жумуш отурго жумуш берсин. Карызы балдар карыздарынан кутулсун. Ата-энелерибиз, эжелерибиз, туугандарыбыз исламга түшкөнүбүзгө каршы болбосо, Кудай Таалам өздөрүн хидаятка салып, исламга таргып берүүчүлөрдөн кылып койгон болсун. Адашып башка жолго түшүп кеткендерге иман, хидаят, тавфик, инсап берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Амин. برحمتك يا أرحم الراحمين.